кеңешчи боюнча бакырчактарды эле ала бересизби деп атпайсыңарбы? Менин принцибим мындай. Сын айтасыңбы? Сунуш бер. Сунуш бересиңби? Жаса. Жасайсыңбы? Жооп бер. Бизде эмне көп? Серепчи көп. Бизде ким көп? Сунуш айткандар көп. А жоопкерчиликти моюнга алыш керек да. Мына ошон үчүн Кыргызстандын айыл суу чарба жана региондорду өнүктүрүү министринин 20-жылдагы 24-ноябрдагы бекиткен жобосунун негизинде общественный советник не является государственным гражданским служащим и осуществляет свои функции на безвозмездной основе, без оформления с ним трудовых отношений. Бир. Основные задачи и функции: повышение эффективности взаимодействия с гражданским обществом. Основными функциями общественного советника является содействие информированности общественности о целях, задачах и деятельности министра и министерства. Бүгүнкү күндө биздин айыл чарба министрлиги социалдык ориентированный өзбүз. Биз Кыргызстандык, ар бир кыргызстандыктын сунушуна, жардамына, колдоосуна муктажбыз. Фамилиясы Бакай Кашкарбаевдин элге жеткизгенге мүмкүнчүлүгү бар экен, эмне үчүн пайдаланбайбыз? Бир сом акча төлөбөсөк, кабинет бербесек, командировочный ат бербесек, биздин саясатты жерге жеткизиш керек, жериндеги элдин мүдөөсүн мага жеткизиш керек. Бүгүнкү күндө ушул маселени чечиш үчүн биз чоң аракеттерди кылып атабыз.